Adam Allah Teala'nın yaratkan en suyuklu zatı. Adamdı bardık canavarlardan, yaratkan nerselerinden özünün akıllı menen artık çağılı yaratkan. Eğer de akıl olmasa anda hayvandan ayırmamız yok bolup kalmakta. Adam akıllı menen gana özünün adamlık sıfatını saklayarkendir. Құдай сауласын, мен кечегендере айттым ғой, баягы акылын жоғоткондордун больницасында. Эми аларды таяк менен башкарып кубалап жүргөнүн көрсөң, сен мал кайтарып жүргөндөй мамиле жасашат десе, ал адамдар өзүнүн акылын жоготуп койгондуктан адамдык сапатынан ажырагандар. Эми ошол акылды жашообузга туура жакшы пайдаланыш үчүн бизге паам парасат да керек экен да. Паам парасат. Ар кандай нерсени баамдап, жакшысын жаманын ажыратып, ошол жамандан кайтып үлгү алышыбыз зарыл экен да. Акылмандан сен акылды каяктан үйрөндүң десе, мен акмактан үйрөндүм дептир да. Айтат экен, өзү акмак болсо сага акыл үйрөтмөк десе, мен ошол акмактын кылган нерселерин кылбай жүрүп акылдуу болдум дейт экен да. Ошон үчүн бул жерде акыл жүгүртүп, паамдап, парасат менен ошол нерсенин туура эмес экендигин, жаман экендигин сезген адам өзүн өзү туура жолго салып барат экен да. Мисалы, бир адам өзүнүн жашоосу менен жашап атат. Бирөөгө зыяны жок. Эми экинчи бир адам бүт тегерегине зыян келтирип атат. Эми акылдуу адам муну талдайт да. Талдайт. Бул адам элге, бала чакасына, тегерегине жакшы мамиледе болуп, пайдасы тийип атат деп андан үлгү алышка аракет кылат. Эми жаман адам тегерегине зыян келтирип, адамдарга көп жаман иштерди кылгандыктан онун дагы пайдаланат. Кандай пайдаланат? Ошол жаман нерселерди кылбашка. Кылбашка. Ошонун жаман экенин акылында, паам парасатында сезип туруп, адам өзүн туура жолго салып атат. Биз башканы коелу, өзүбүздүн эле арабызда бири-бирибиздин кыял жорубузду баскан турганыбызга паам сала турган болсок, кээ бирибиздин жүрүм-турумубуз бирибизге жагат, бирибизге жакпай калат да. Ошол жаккан нерселерди алышыбыз керек дагы, жакпаган нерселердин кетирисин алышыбыз керек да, ошо жакпаган нерсени кылбаштын аракетин кылыш керек. Ошентип адам өзүн өзү жолго салышка мүмкүн экен да. Паамдуу адамдар адамдын көрүнүшүнөн эле анын кандай экенин баамдап коет экен да. Себеби мына биздин сырткы көрүнүшүбүз, боюбуз, басышыбыз, булар бардыгы биздин мүнөзүбүзгө окшош. Мүнөзүбүзгө баягы паамдаган адамга мүнөзүбүздү түшүндүрүп турат экен да. Өзүнүн сырткы көрүнүшүбүз эле. Мисалы, алымдардын айтканы бар да, бою пас, кулактары чоң, өңү карараак адамдар өтө акылдуу жана өзүнчүл болушат деген сөз. Мындай карасаң, акылмандардын баарынын эле бою кичине. Бою кичине. Кулагы чоң. Кулактары чоң. Акылдуу адамдардын. Ана мына тырнакка карап да баамдайт экен да. Тырнакка. Биздин тырнактарыбыз мындай карасаң нормальный тырнак. Эми ошол убакта тырнактын мындай калтасы бар. Кыскалар бар. Калта тырнак бар. Талтайган. Бул өтө баягы өзүнчүл адамдардын мүнөзүн көрсөткөн да. Тырнактын өздөрү. Карагыла. Эми биздин баскан турганыбыздан дагы мүнөзүбүздү айырмалайт экен да. Али жай баскан адамда мындай бир алды-артын карап, акыл жүгүртүп, ону муну паамдап, өзүн дайым жолун оңдоп турат экен. Ал эми шипылдаган адамдарда баягы тез мүнөздүгү
көрünüp turadi ekan da. Oşantip bizden yaratılışın özü köpçügen bir belgilerde bağımlı adamlar, parasatlı adamlar bağımlaşatken. Mesela avarayın azırkı ilim örükkenге çeyin ilgeri ata-babalar kanatlılarını uçkandan, kumurskalardan, canlılarının kıymıl hareketlerinden bağımlaşıp avarayın mınanday bolat dep alar aytışka akılları jetken.